Казакстандык окумуштуулар дагы бир жаңычылдыкты сунушташты. Аль-Фараби атындагы Казак Улуттук университетинин адистери зыяндуу заттары азыраак брикеттелген көмүрдү иштеп чыкты. Бул үчүн окумуштуулар төмөнкү сорттогу тоо көмүр түрүндөгү осциллятория өңдүү бактерия кошкон. Изилдөөлөрдүн жүрүшүндө белгилүү болгондой, микробалырлар өнүм курамындагы күкүрт көлөмүн бир топ азайтууга жөндөмдүү болуп чыкты. Ата мекендеги окумуштуулар иштеп чыккан өнүм түрү экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берет. Ал көмүрдү жагуу учурунда өтө кооптуу көк түтүндүн таралышын чектейт. Бирок пайдалуу касиеттери муну менен эле чектелбейт. Себеби бул ойлоп табуу, тамак ашөөнөр жайы, жылуулук жана электр энергиясын өндүрүү, жаратылыш жана башка тармактарда ата мекендик өндүрүшкө пайда алып келет. 70–80% казахстанских углей – это низкосортные угли, которые в большинстве своем используются лишь в производстве электроэнергии. Казакстан көмүрүнүн 70–80% төмөнкү сорттогу көмүр. Ошондуктан көпчүлүк учурларда ал электр энергиясын өндүрүү үчүн колдонулат. Бирок бул процессте азот жана күкүрт кошулмалары пайда болот. Андан сырткары төмөнкү сорттогу көмүрдү өз алдынча алып карасак, анын курамында гүлү көп, ал эми калориясы аз болуп саналат. Ошондуктан кытайлык кесиптештерибиз менен биргеликте ушундай изилдөө жүргүзүү тууралуу ойлодук. Математикалык моделди колдонуу менен төмөнкү сорттогу көмүрдөгү эң жакшы байланыш каражаты микробалырлар экенин көрсөттү. Ошондой эле дагы бир изилдөөнүн жүрүшүндө биз микробалырлар төмөнкү сорттогу көмүр менен бирге колдонгон кезде биорио туруктуулукка алып келээрин аныктадык. Бул Казакстандагы алгачкы долбоор. Микробалырлардын касиетин эч ким изилдей элек. Как они ведут себя вместе с углем. Окумуштуулар эми ойлоп табууларын мыйзамдаштыруу үчүн патент алууга документтерин даярдап жатат. Биринчи кезекте толук кандуу ички рынокты камсыз кылгандан кийин тышкы рынокко чыгууну көздөшүүдө.